Демек, намаз оқығанда хушу-вузу менен окуйт, берилип, эч жакта карабайт, колу митип көтөрүп атат, аларга көңүл бурбайбыз. Акырын намаз окуйбуз. Сен мите өйрөткөнсүң, тиңите өйрөткөнсүң, бутуң мите, ага көңүл бурбаңыз. Акырын окуй бериңиз. Алдыңызга караңыз. Болду. Чын. Анан аминди айтканда да ат туш айталы. Имам Зайлай айтат, Аузаи. Тахриж ва ахадис ал-хидая деген китептин Хидая китептин хадистерин чыгаруу деген китеп бар. Насбур Роя деген. Ошол Насбур Роя китебинде келет имам Аузаи сонун түшүндүрөт. Имам Азам рахматуллахи алейхин заманы менен замандаш болгон киши бул. Мурунку алтын доордо өскөн кишилер булар. Аминди ыхлас менен айтыш керек дептир. Эгерде кимдир бирөөгө угузайын десеңиз эле, ал амин жарабайт деген. Берилиш керек экен да. Ихдинас сиратал мустақим. Түз жолду бере көрдүп атпайсызбы? Сираталлазина ан'амта алейхим. Өзүң тартуу кылып берген. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Сенин азабың келген, адашып кеткен адамдардын жолунан алыс кыл деген сөз да. Ошондо амин дегенде качан амин дейсиз? Ошондо берилип айтыш керек экен да, мындай. Амин депчи. Мындай ушундай жүрөк менен. Кудай деп. Эгерде кимдир бирөөгө угузайын деп айткан болсо, ал амин эмес деген. Имам Аузаи. Насбур Роя китебинен көрсөңүздөр болот. Демек берилиш керек экен жүрөк менен. Аябай жүрөк менен берилип айтса, ал чыкпай деле калат ал. Чын? Ушундай берилип, ушундай амин деп чындай иштен ушундай берилип айтса, ал чыкпай деле калат сыртка. Ал кеп сыртка чыкпаганда эмес, Кудай Тааламга ойлонуп койгон оюбузда жетет. Бүттү. Аны айтышың керек, анан угуз айтышың керек деген шарт жок. Хадистерде келгендей. Жөн эле ниет кылып койгонубуз үчүн. Ошондуктан биз ниет кылган аминди да эмне кылат экенбиз? Ыхлас менен амин деп мындай иштен сонун кылып берилип айтышыбыз керек экен. Кудай Таалам кабыл этип койсо, ажап эмес.